Бұл жерде мына қарай тұрған болсақ, етіштер берілген, мына эмне кылуу деп турат. Эмне кылуу, answer жооп берүү, ask суроо, be болуу, become болуу, back өтүнүү дейт. Анан окулушун кыскача кыйналбаш үчүн бул жака эле жазып койгонбуз, мына answer деп окулат экен. Answer жооп берүү деп жаттап алышыбыз керек экен. Анан эмне кылды дейт, өткөн чагы бар экен, мына answered, окулушун ошо д эле улап коебуз да, мага answered. Ask болсо д уланып турат, asked деп окуй берет экенбиз, Be-ники was bo, анан become, became, back, bagged. Анан могул жерде эмне кылып бүттү деген үчүнчү колонка, то есть бул экинчи колонка болсо, өткөн чагы, эмне кылып бүттү дегени дагы үчүнчү формасы дагы бар да, этиштин 3 формасы бар деп коет, негизи 4 формасы болот. Мына эмне кылып жатат дегенде answering деп турат да, ing уланып турат. Ошондой мунун акыркысын жатташтын кереги деле жок, баарын эле могул негизги эмне кылуу дегенге эле ingди улап койсо эле эмне кылып жатат дегенге жооп болуп калат экен, Силер сразу эле муну answer, answered, answered, ask, asked, asked, be was been, become, became, become деп эле үчүнчү 3 формасы менен тең эле жаттап алгыла сразу эле. Ошондо керек болот. Баякы мен дагы көрсөтүп берем, мисалы үчүн мына become биринчиси, экинчиси became, анан үчүнчүсү become. Begin баштоо, began баштаган, же баштады, эмне кылды деп турат бул жерде суроосу, которгондо ушунда баштады, эмне кылып бүттү, баштап бүттү, began дейт экен, Сразу эле 3 формасы менен тең жаттап алам, анан ушул 3-чү формасын мону кандай колдонот экенбиз, муну үйрөнөбүз өзүнчө. Көрсөтүп берем муну дагы. Анан экинчи баягы деңгээлге өткөндө, негизги Оксфордский программага өткөндө, ал жерде бул 15-16 темаларда кездешет. Бирок биздин могул кыска сүйлөө речите өнүктү чыгаруу азыркы мен көрсөтүп аткан сабактын негизинде муну дагы буюрса көрсөтүп берем. Демек, ушундай кылып жаттап алат экенбиз, Так, жакшы, эми кийинкиси. Так, мен жаттаган, бирок видео менен жиберейин дейт, макул. Этиштерди ар жерден өзүңүз сурайсызбы дейт. Эгерде экзамен кылып тапшырсаңар, ар кайсы жерден сурап кое берем, Анан видеого айтып бере турган болсоңор, башынан баштап эле котормосу менен видеого түз эки жакты карабай айтып берип койсоңор, мен текши видеону карап туруп эле жаттаганыңар көрүнөт экен. Эми келгиле анда биз сиздер менен бышыктайлы, өткөнкү сабактарда өтүлгөн нерселерди карайлы, анан бүгүн дагы жаңы нерселерди кошолу. Демек, биз таблица сызат экенбиз, сиздер менен. Таблицабыз мына мындай болот экен. Ушул таблица сүйлөө речитин негизи болот экен. Мына таблицабыз плюс, минус, суроо, анан эң үстү келер-чак болот, келер-чак. Так, учур-чак. Мен кичине муну мындайраак жазайын. Келер-чак, учур-чак, анан өткөн-чак. Өткөн-чак. Эми back деген сөздү алалы, back деген сөз менен. Ошондо мен өтүнөм десек кандай болот экен? Ким доскага чыгат кана? Доскага чыгам дегендер барбы? Мен ошону сурайын, Так, саламатсызбы агай, видеону кийинчерээк кайдан көрсөк болот, сакталып калабы дейт, Видео жеке кабинетте болот. Жеке кабинетиңиз жок болсо, сабак бүткөндөн кийин мага байланышыңыз, Айткүл Нурбаева. Микрофонду жандырыңыз. Сиз жооп берет экенсиз бүгүн, Кана. Мен, значит, бек өтүнүү деген сөз болду, Өтүнүү.
Men ötünüm. I will back. I back ele болот да. Men ötünüm. Келерчакта эртең мен өтүнөм дей турган болсок, кыргыз тилинде учурчак менен келерчак окшош эле айтыла берет экен да. Мен өтүнөм, мен дайыма өтүнөм, мына учурчак десек, анан келерчакта эртең өтүнөм, көрдүңөр, кыргыз тилинде окшош. Мен өтүнөм, мен өтүнбөйм. I don't beg. Анда уже бул жакка кетти. Минус формасы I don't beg. Мен өтүнөмбү? Am I beg? Жок, суроону биз эмне кылып берип атабыз? Do you beg? Do I beg? Do I beg? Do дегенди кошуп коебуз, Мен өтүнөмбү? Мен өтүндүм. I begged. Өткөн чакта анда I begged, Ж болсо дагы бирөө уланып калат экен, эки болуп калат. Мен өтүнгөн жокмун. I don't beg it. Өткөн чактагы таблица барбы, жокпу? Өткөн чактыкы didn't болот да, отрицание. I didn't beg it. I didn't beg. Өткөн чактыкына I didn't beg. Мен өтүндүмбү? Кандай болот анда? Did I beg? Did I beg? Мен өтүндүмбү? Келер чакта мен өтүнөмүн. Эртең, же бүрсү күнү. I will beg. I will beg. Мен өтүнбөймүн келер чакта айтып атсак, I won't beg. I won't beg. Мен өтүнөмбү келер чакта? Will I beg? Will I beg? Will I beg? Мына. Анан эмне үчүн мен өтүнөмүн десек кандай болот анда? Учур чакта эле айталы, do I beg'ти колдонолу. I beg. Эмне үчүн? Ошондо биз баягы who, ким эмне, what эмне кайсы кандай, why эмне үчүн, where каерге, каерден каерде, how many, анан how much. Ошондо эмне үчүн десе why'ды колдонобуз, эмне үчүн мен өтүнөмүн, а сен өтүнбөйсүң десек кандай болот экен анда? You don't beg. Эмне үчүн мен өтүнөм, а сен өтүнбөйсүң, сүйлөм. Которобуз. Why I beg? Why, анан мына мо структураны сактайбыз, мына why do I beg? Why do I beg? Могул основной структурада могуларды бузбай сакташыбыз керек. Могуларды айтсак, ушу чогуу айтышыбыз керек да, сразу элечи. Анан бул биринчи кетти. Why do I beg? Эмне үчүн мен өтүнөмүн? Сен болсо өтүнбөйсүң. А сен өтүнбөйсүң, You don't beg болуп калабы? Ооба. Why? Анда сүйлөмүбүз мындай болуп калды, мен бул жакка жазайын. Why do I beg? А сен дегенде англисче but деп койсо болот да, мына. But you don't beg. Мына суроо. Ошондо суроо why менен кетти. Why do I beg but you don't beg? Эмне үчүн мен өтүнөм, сен өтүнбөйсүң? Эмне үчүн мен жооп беришим керек, а сен жооп бербешиң керек десек, Why do I answer but you don't answer? Мына ушундай кетет экен, Сен каерге барасың? Жайында. Сүйлөм, которобуз. Так, микрофонду өчүрүп, жетет деди окшойт. Так, Айгүл. Так, сизден сурайлы.
Кийинки сүйлөмдөрдү которуп бергиле. Так, микрофонду жандырабыз. Аха. Суроо, Кандай суроо берип атпын эле? Сен кайда барасың? Сен жайында сен каерге барасың дейт. Так. Where do you go in the summer? Ошондо келер чак болсо, келер чакты сүйлөп аткан болсок, анда биз муну колдонобуз. Анан жөн эле жалпы эле негизи эле жайында каерге барасың жылда деген мааниде сурап аткан болсок, анда ушул ортоңкун эле колдонобуз, Ошондо where will you go in the summer? Where will анда келер чакта болсо where will you go in summer? Жайында каерге барасың? Where will you go? Мен жайында Парижге барам. I will go Paris in the summer. Бир жака багыт болгондо эмне деп айттым эле? To. I will go to Paris in the summer. In summer. Жайында мен Парижге барам. Так, жакшы, мына көрдүңөрбү? Көрдүңөрбү, ушул таблицаны жакшылап машыга турган болсок, мына ушинтип үйдөн да машык кыла, машыга турган болсок, мына сүйлөө речибиз чыга баштайт экен, мына каалаган оюбузду айта баштайбыз. Так, дагы мен суроолордон берейин, сүйлөмдөрдөн. Бул сүйлөмдөрдү жазып, уже жаттап алсаңар дагы боло берет. Так, андан кийин өзүңөр ушуга окшоштур эле, мисалы үчүн, мен Парижге барам деп туруп, анан дүйнө жүзүндө канча өлкө бар болсо, ошонун бардыгын эле сүйлөм түзүп сала бергиле. Мен Парижге барам, мен Торонтого барам, мен Австрияга барам, Таласка барам, Баткенге барам, Нарынга барам депчи. Болду да окшош да деп койбогула, өзүңөрдү алдапчы, андай болбойт. Жаза бергиле, мисалы үчүн сүйлөм ушундай түзүлүш керек экен. Так, эми карайлы. Так. Кийинки мен өткөндө үйрөттүм эле. Мисалы үчүн мен деген бул I, ким? Сен, так, I, you, we, they, he, she, it. Ошондо who деген суроо, ким? Бул жагын мен кыргызча жазып берейин, бардыгыбызга түшүнүктүү болсун, суроолору. Ким? Так, анан кимге дей турган болсок, кандай болуп калат? Мага. Так, жооп бере турган ким бар? Рыскүлдөн сурайлы. Ана микрофонду жандырабыз. Кимге? Me. Мага болсо, to me болот, Me. To me. Сага? To you. To you. Бизге? To we. To us. Аларга. To them. To them. To his. To him. Кызга болсо to her. Ага болсо to it болот. Кимге? Андан кийин кимди? Кимди? Мени. Сен кимди көрдүң? Мен мени көрдүм. Сени көрдүм да? Кимди? Мени. Me болот экен. You болот экен. Us, them, аларды them, аны him. Өткөндө мен жазып бердим эле, муну азыр да кайталап атабыз. To her, то есть her, анан it болот, кимди. Анан ким менен болсочу? Ким менен? Мени менен. Кандай болот?
комментарийлер бар екен. Так, me дейді. Так. Рыскүл жооп беребиз бе? Так, болду, Рыскүл да жооп бербейт экен. With me дейді. Ким менен? Мени менен. With me, туура. With you болот да, сени менен. With you. Биз менен болсо with us. They болсо with them. Алар менен, with them. Көрдүңөр, ушул комбинациялар, ушул таблицаларды жакшылап жаттап алышыбыз керек да. Сүйлөө речинде эң көп колдонулгандар ушулар да. Анан этиштерди жаттайт экенбиз. With them. Анан сүйлөө речибиз чыгат экен. Көрдүңөрбү? With him. Окуганды мына силер менен курста үйрөндүк, окуганды үйрөндүк. Анан мына уже сүйлөө реч, анан уже сүйлөө речти дагы байытабыз дегенде, баягы Оксфордский китеп 109 теманы үйрөнүп бүтүп коюшубуз керек да. Сүйлөмдүн запасы ошол жерде. Толтура сүйлөм. Бир темасында эле 50ден ашык 70ке жакын сүйлөм бар да. Бардыгын жаттай турган болсок, уже четко. Ушул ар бир таблицаларга уже кенен сүйлөмдөр бар да. Ушул баягы кызыл essential grammar in use англис тили 109 тема деп турат го жеке кабинетиңерде. With her. With it. Эми дагы бирөөнү мен бул жакка жазайын, Ким жөнүндө. Анан доскага дагы бирөөнү чакырам. Мага сүйлөмдөрдү англисче которуп берет. Мен жөнүндө болсо about me. Sen жөнүндө about you. Sen же сиз жөнүндө. Анан with us about us. Биз жөнүндө. With them about them. With about him ал жөнүндө. About him. About her ал жөнүндө. Анан about it ал жөнүндө. Так, эми так, калуучулар барбы? Так, кол көтөргүлө. Так. Так. Айткүлүн так. Рыскүлдөн сурайлычы. Жооп берилектерден сурайлы. Так, Рыскүл микрофонду жандырып. Саламат. Анда эмне үчүн сен мен жөнүндө ойлонуп жатасың? Ушул сүйлөмдү англисче которобуз. Эмне үчүн why? Ооба. Ошондо ойлонобуз. Кайсы жакта? Өткөн жакта. Жок, эмне үчүн сен мен жөнүндө ойлонуп жатасың? Why do I? Эмне үчүн сен мен жөнүндө ойлонуп жатасың? Why do you think about me? Why do you think about me? Мына, көрдүңөрбү? Бул структураны үйрөнгөнбүз. Do you think деген суроолуу форма. About me'ни мына азыр биз көрдүк. Муну дагы мен өткөн сабакта көрсөткөм. Мына узун бир сүйлөм болуп калды. Why do you think about me? Эмне үчүн сен мен жөнүндө ойлонуп жатасың? Ишиң болбосун дейбиз, Кандай болот? Ишиң болбосун. Кандай эле үйрөтпөдүм беле өткөндө. Комментарийге ким жазат экен көрөлүчү. Жаттап атсыңарбы? Why do you think about me дейт Айткүл Нурбаева. Так, жакшы. Рыскүлдү көчүп калыптыр да звугу. Күйгүзгөн болчумун жана өзүңөр өчүрүп алган турбайсыңарбы? Мейли эмкиде сурайм. Так, ишиң болбосун дегенди кана ким жаттады? Жазгыла комментарийге. It's not your business.
It's not your business дейіз. It's not your business. It's not your business. Так, не үшін алар меніменен әрге дейлі ысык көлгө барышат. They are with me. Жоқ, бірінші мындай қылабыз, алар барат деп айтышыбыз керек. Біз келер чакта таблицаны эстейбиз. They will go to school. They will go to school with me. School with me. Алар менен ысык көлгө барышат. Көрдүңөрбү, кандай сонун сүйлөө мына. They will go to school with me. Мындай уже татал эле ойлорду айтып атабыз мына. Баягы 85-70 жаттагыла. Анан айта бергиле мына отуруп алып баягы таблицаны келер чак, учур чак, плюс минус ро. Анан өзүңөр дагы мындай активдүү студент болушуңар керек да. Мындай илим билим алып аткан адам жатып алып эле күтүп эле жата бербеш керек да. Качан агайым менден сурайт. Анан там үй тапшырма бербей татко депчи. Мындай позиция жертвы деп коет да. Даярында бирөө аркадан кубалаш керек сөзсүз элечи. Жок, андай эмес. Өзүбүз эле кызыгып, өзүбүздө талап болуш керек да. Мындай бир нерсеге умтулуп, сурап, анан мына мен WhatsApp номеримди бердим. Сурагыла, сүйлөмдөрүңөр жазгыла, ушундай болобу деп аябай ойлонуп, изденүүнүн үстүндө болсоңор, мына сабактарды көргүлө, анан үйрөнөсүңөр. Why they will go to school with me дейт. Не үчүн алар менен сколго барыш керек дейт. Бул жакта да бир сүйлөм берди. They are going to school with me дейт. They are going to дегенде ошондо алар азыр менен баратат деген. Мисалы үчүн машинада кетип баратсаңар, ошондо айтсаңар болот да. Ал дагы баруу. Аны дагы көрсөтүп берем мен. Так. Так, дагы кандай сүйлөм? Суроолор барбы, Рыскүл? Эмне проблема болуп атат? Кандай кыйынчылыктар болуп атат? Вот менде проблема болду, сөз жаттоонун бир мындай жакшы ыкмалары болсо бөлүшүңүзчү. Сөз жаттоо, мындай словарный запас толуктоо мен үчүн аябай мындай проблема болуп атат. Мындай кылабыз, сүйлөмдөрдү жаттайбыз. Мисалы үчүн мен азыр айттым го, they will go to school with me деген сүйлөм турат. Ошо сүйлөмдү кыргызча котормосу менен жаттайбыз. Анан баягы жеке кабинетте көрсөңөр, ошол жакта толтура сүйлөмдөрдү мен которуп берип атам, жазып туруп. Ошолор жазып алып туруп эле ошол сүйлөмү менен кошо жатташыбыз керек. Анан жаттаганын жолу бул кайталап жаттайбыз да. Мисалы үчүн they will go to school with me. Алар менен сколго барышат деп кайталап жаттайбыз да. Мындай бир өзүңөргө 20 жолу кайталасаңар эле жаттап аласыңар. Ушинтип жаттай берсе, ме жаттай берип көнүп калат дагы, бир аздан кийин 20 жолу кайталаганда меге кире турган болсо, уже кийинкини 19 жолу кайталаганда кирет. Анан ошентип жүрүп отурат дагы, анан 5, 6, анан 3, анан сүйлөмдү бир көргөндө эле жаттап кала турган дагы убакыт келип калат да. Бирок ал сразу эмес, бирок акырындык менен. Ме мындай машыгыш керек да. Жолу ошол эле жол бар. Мына ошентип эле үйрөнгөнбүз. Кайталап атып, повторение, папа учение деген сөз бар го, белгилүү, Ошол. Так. Жакшы. Так, комментарийлерге жазгыла. Кийинки жумада мен дагы калган комбинацияларды дагы буюрса көрсөтүп берем. Дагы кызыктуу комбинациялар бар мына сүйлөмдөрдү куруу боюнча. Анан силер жеке кабинетке кирип, баягы англис тили 109 тема деген курсту ачып, көрүп, окуп башташыңар керек уже.
Андан кийин азыр мен көрсөткөн нерселердин негизинде ушулорду дагы үйрөнсөңөр, анан уже оңой уже өздөштүрүп баштайсыңар да, жакшы жылыш башталат экен буюрса. Так,